Бишкектин так ортосу. Бүгүн воскресенье, саат 1:45 өттү. Буюрса, бисмилла деп туруп, кайра жумушту улантайлы. Яндекстен жанагы бонустарды эме кылыш керекпиз. Так, кылыш керекпиз, точнее. Яндекс. Бүгүн мен эртең мененден чыгып, уже 5 заказ кылып койдум да, жанагы Wildberries кошупчу. Bir bunu alam. Ошо 5 заказ кылып койдум. Анан кийин менде азыр эмеге 13 заказ калды. Эртең бирсү күнү, бүгүн деле каламыз бир 2-3 заказ. Эртең бирсү күнү ошону бүтүрүп туруп, точный количество менен 1 заказ же 2 заказ ашыраак кылып туруп бүтүрсөм, бонусту берет. Анан кийин канча заказ берет деген вопростун артынан жүргөн кез. Ассаламу алейкум, бардыңыздарга жалпы жаамат, таксиде иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, байкелер. Туугандар, буйруса бүгүн 25 июл болуп калды. Менин дисциплина күнүм 24-чү. Эртең менен чыгып ушинтип 24 күндөн бери жумуш кылып аткан кез. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, туугандар, Яндекске негизи эле Кыргызстанда таксиге лицензия талап кылынып аткан кез. Лицензия деген документке чогултуп, анан кийин тапшырыш керек. Тапшыргандан кийин канча бир күндүн ичинде келет. Онлайн жана офлайн тапшыра турган 2 жолу бар. Ошол үчүн туугандар, кимде ким лицензияга жардам көрсөткүсү, жардам талап кылып туруп ошондой парк издеп аткан болсо, мен силерге эксперт партты сунуштап кетейин. Эксперт партта туугандар 3 түрлүү комиссия бар. 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан жана 55 сом суткасына. Кимде ким ушул паркка кошулуп ишей турган болсо, лицензияга толук жардам көрсөтүп берет. Офлайн түрүндө, онлайн түрүндө келип туруп офисине барып туруп, келишимдерди алып туруп кетсеңиздер болот. Же болбосо онлайн подключение кылып туруп, сиздердин WhatsApp номериңизге PDF документ кылып туруп жөнөтөт. Договорду, келишим, парк менен ошол водительдин ортосунда договор жана таксопарктын лицензиясы. Анан плюс еще туугандар, бул таксопаркта экономдон грузовойго, бизнестен курьерге полностью кошо турган возможностьтор бар. Жана Мароккодо, Кыргызстанда, Казакстанда, Россияда, Өзбекстанда иштей турган тоже реферальный ссылкасы бар. Ал деген нерсе, сиз эгерде досуңуз чакырып, досуңуз сиздин атыңыздан келип туруп 55 заказ кылса, сиз ошол кезде 20 заказ кылган болсоңуз, сизге 1000 сом берет. Азыркы учурда 3 дос алып келген болсоңуз 4000 сом берет, 5 дос алып келген болсо 6000 берет и дальше ошентип кете берет. Буюрса ошондой акцияны колдон чыгарбай кошулуп иштеп калыңыздар. Анан кимден келдиң, каяктан алдың, номерди каяктан алдың деген вопростор болот, подключение болот. Ошондо Тынчтык Го YouTube каналында алдым, YouTube'дан көрүп келдим, блогерден алып келдим десеңиздер, мага болгон реклама пайдасы бир аз болсо дагы силердин жардамыңыздар менен көбөйөт. Ошол үчүн заранее силерге рахмат айтып коеюн, ушинтип мен атымдан барып кошулуңуздар үчүн. Туугандар, ну чо, азыр мен, короче, по делам текшерип көргүм келип атат да. Так, эмени азыр мен бул жака барышым керек. Алтымышева 114 Ага. Алтымышева 114 Ага барышым керек. Эми көрөйүн. Бир эле заказ кылып көрөйүн, просто ошону эмесинчи көрөйүн да да, кандай болот экен. Жанагы бонус кошулат экен же кошулбай экен, ушуну билип алгым келип атат да. Так, Жоморт Бокомбаева мындай барып туруп, всё нормально. 130 сом берди. Жакшы. Азыр ушуга барам, барып туруп эле сразу эле линиядан чыгып коеюн. Көрөбүз, эсептей экен. Анда эмесе, кеттик. Ордуман чыгыккан жетишкен жокмун. Пассажир решил отменить заказ дейт го. Так, чё, кайра выходим на линию. Күтөбүз. Атмага кылып койду. Так, 5 заказ кылган бүгүн мен. Мынакей, количестволары. Короткий заказдар болгон да. Мынакей. Бүгүнкү заказдар. Ушундай болду. Эң эле узун заказ могул болчу, по-моему. Бул деле короткий да. Плюс 60 мен берди, жалга дейт, а? Так, мындайдан бияка барып, кайра мындан бияка барам ошондо. Ладно. Кеттик анда. Бияка барат экенмин, а, кайра. Ладно, линиядан чыгып эле коеюнчу аз дагы. Эми кетпесин. Блин, бирок жана заказ 130 мен берген болчу, жакшы берген болчу, а? Ну ладно. Так, короче говоря, алып келдим. Оплата карта экен 25 миң кетти го. Ё, караны бабай. Ошондо эсептеп койду. Канча заказ эле жана? Мен видео машина тартып атканда еще 13 деп турган, по-моему, а? Эсептейсиздик, интересно. Интересно, келген жерин жал. Зарядка. We waited. Так. 5 заказ, 6 заказ болду. Да, ну, эсептеткен да. Карагыла.
12 заказ деп турат. Еще 12 заказ деп. Так, значит, по делам эсептей берет экен. Мен по делам эсептейт болуш керек деп ойлогонмун да. На самом деле көрсө эсептейт экен. Так, ошондо кандай эле мындай кирип туруп, мындай кылсаңар, могул жерде эмеде чыгат экен да. Мына, не вошли, анан кийин вошли деген 23 заказа. Мына кириптир. Супер. Короче, по делам болот экен да. Кирге эме кылганы. Кара линия ачып кетейин мында. Ладно, 9 заказ калыптыр. Так, bundan кийин билип калдым да. Bundan кийин получается по делам коюп туруп эле уруу берет экен да. Бара турган жерге по делам коюп туруп эле, анан бонус менен цель аткарылат экен. Ладно. Анда азыр эмеге барайын, ошо бара турган жерге барып туруп, анан дальше домой коюп туруп, анан кийин кандай канча сом болду, эмне болду тоже тартып киргизем. Погода кургак болуп атат мындай. Влажность жок да, Карын бабай. Так, короче, бияктан чыктым. Жумуштар менен келип, жумуштарды бүтүрүп, сураган нерселерди сурап чыктым. Азыр эми по делам коюп кетсек деле болот экен, эсептей берет экен. Бирок азыр домой эле коелу. Так, домой. Күндүн ысыкты дагы аябай ысык болуп атат. Так. Эмени кошуп коюшубуз керек экен, экономду. Экономду кошуп койсок, более-менее как-то заказдар болуп калышы мүмкүн. Телефон бирок ысып кетиптир. Так, ладно, кондер жагайлы бир аз. Заказ беремби? Эконом жандырдым го. Так. Кондер. Сразу иштейт, музак жакшы эле дейт сразу эле. Короче, тугандар, жакында детейлинг ачылат экен. Кимде ким ошол детейлингке эме жа обклейка ал жак бул жак, кузовная работа наркы берки деген темалар керек болгон болсо, как раз таки ушул парктын атынан жакында ачылат. Instagram баракчадан бөлүшөм, отдельный ролик чыгарам. Адрестери боюнча, акчалары боюнча канча сом болот, не болот дегендерчи. Бүт барын чыгарып туруп анан кийин бөлүшөм. Так, бүгүнкү ролик ушу Яндекске эме болгон үчүн, неле? Багытталган үчүн азыркы учурда Яндекстин эмесин тартып аткан кез. 240 коэффициент жадан атат экен. Так, ошондо мен 12 заказ. Бүгүн азыр примерно бир 2 же 3 заказ менен барсам, үйгө чейин жетсем. Анан эртең, анан бүрсү күнү калган заказдарды кылышым керек. Ошондо понедельник күнү бүтүрөт экем да, полностью. Ну, заказ бер. Так, короче, заказ берет по-любому. Ошону тартып баштайын. Так, мен жана азыр камерасы не болуп кеткен. Ачып коеюн бир, Так, бир заказ менен келдим. Ак өргө жакка жакыныраак келип калдым да. Анан кийин кечеги эмени уланып кетейин. Жанагы 5 тамга деген аккаунтум бар да, ошого мен только тамакка байланыштуу эмелер тартам да. Азыр ак өргө келсем, биякта жана сейил багыта, биякта свадьба болуп атат, не болуп атат, короче, вайб жакшы негизи. Азыр мен как раз ушу рекламаны тартып алайын. Так, зарядканы үзүлөп коеюнчу. Блин, о камера. Азыр. Так. Бул жерге обзор кылып тартып кое берейин. А то мындай жакшы кетет окшойт походу. Мага жакты да кече тартып атканымды. От первого лица депчи. Крылышкини тартам. Ошо ак өргөдөгү жалпак жөжө деген эме экен. Да, барчып коеюн, Кетти. Ассаламу алейкум, Кыргызстан бай тамакка жана крылышкага демекчи. Бүгүнкү крылышки комментарийди көп окугам да, жанагы ак өргөдөгү сейил багындагы жалпак жөжө деген жерде крылышки бар, жакшы крылышки депчи. Анан кийин ошол жака азыр келип, жолум ушака болуп калды. Ушака келип азыр крылышкини жеп көрөйүн деп чечтим. Сабой алдым. 6 штук 240 сом экен. Острый, не острый бар экен. Мен ошо не острыйын алдым. Так, салфетка берет экен сабой. Моундай эмеге салып берет экен. Упаковка, тарелка, бокс.
неважно. Так, майын свежий курулган жыты гана бисмилла деп туруп көрөйлү. Ысык бирок. Свежий да, прям азыр эле эме кылды да, куруп берди. Бисмилла. Могу жара тишим ооруп калган окшойт. Что-то ысык бошо өтүп кетти да. Бирок панировкасы жакшы экен. Мындай приправленный экен да, бираз. KFC'ге вообще окшоп кеткен. Бул типа как домашний крылышки сыяктуу экен да. Мындай өзүң үйүңдө крылышки алып келип, жанагы панировка кылып туруп, бышыргандайчы. Фастфудовский эмес, типа бабушкины крылышки дегендей типа. Жанагы фастфудтун крылышкысы эмес да, бул чисто домашний сыяктуу экен да. Эгерде кимде ким жанагындай домашний крылышки жегиси келген болсо, мен ушул крылышкини домашний крылышкиге кошот болчумун. Эмнеге дейсиңер? Биринчиден, панировкасы ресторанный панировка эмес да. Панировкасы мындай өз колу менен жасап туруп, анан кийин панировка кылган сыяктуу да. Анан кийин могу крылышкилердин жанагы упитанности ошого жараша экен да. Үйдө отуруп алып крылышки жейм келгенде ушундай жейм деп туруп калсаңар, мисалы үчүн, вот ошондой вкус экен да. Домашний вкус, домашний панировка, домашняя рецептура. Көрүнүп турат, билинип турат то, что эме экенчи, мындай технологиясы, короче, беркиндей фастфудтагы иштетип жаткан технология жакын эмес да. Булардын өздөрүнүн технологиясы окшойт деп ойлоп калдым да. В целом бирок курицасы мындай неме экен да. Уплотненный для курицы экен. Чисто ошондой жанагындай домашний сыяктуу экен да. Уплотненный эттүү экен, крылышкалары чоң экен. Это плюс. Бирок эгерде жанагы биз KFC'нин крылышкасын салыштырам деп айтпадым эле, ошого салыштырмалуу бул ресторанный или жанагындай именно крылышки сыяктуу жасалган рецептура эмес экен да. А так эттүүлүгүнө, анан кийин домашнилигине баа койдум, 8 деген бааны бердим. Жалпак жожо ким ак көргөдө жашаган болсо, биякта парктар сонун бар экен, ошол жакта фастфуд келип туруп дам татып кетсеңиздер, мен ойлойм болот. Ийгилик барыңыздарга. Кийинкисинде кайка барайын. Ой. Ушундай, короче, ушинтип тартам да. По факту. Мынакей, крылышки немеси. Ушундай экен да. Ошондой, короче. Короче говоря, адамдын количествосычы 8 адам чогулду деп коелу азыр. 8 адам чогулуп туруп, эми атмен акыл кылып атат. Атмен акыл койгула. 8 адам чогулуп туруп, эмнеге дейт го ошо типа. 3 чоң адам артында. Плюс 4 кичинекей бала, плюс астына бирөө отурайын деп атат, Тоба алдым. Ушундай дагы болот экен да, ёлки-палки. Ушундай дагы болобу дейм, өлтүрдү го. Ё-моё. Так. Өлдү, короче, могу эме убактым бекерден бекерге кетип. Адамдарда кызык, ушундайдан болот экен да. Так, ошентип атып, короче, Западный автовокзал келдим, 405 сомго. Канча мүнөттө келдим? 25 же 20 мүнөт ушундай келдим. Ушул жерде связь анча тартып бет, негизичи. Билайндык ушундай же кандай түшүнбөй калдым. Так, ошондо что там? 8 заказ болуп тур да. 1300 сом иштеттим мен. Кеттим мен, бияктан заказ скорее всего бербесе деле керек, короче. Бүт лицензированный немелер, шопурлар бияқта.
лицензиясы бар каналар бияктан такси кылып алат экен да. Кыргызстандын түштүк тарабына кете турган, Таласка түшө кетет да, негизи. Короче, мына Кара Балта тарапка кеткен жагы баары ушул жактан кетет. Бирок ал жерде бирөө бостери деп акырат эле. Короче, заказ ошол автовокзалдан эле келдим. Мынакей 8 заказ кылдым, 1280 сом иштептирмин. Дагы мага ошондо так бонуска 10 заказ калыптыр да. Эртең 5ти же 6-ны кылып койсом, бүрсү күнү, понедельник күнү шашпай 4ти кылып коем. Ошо менен ровно бүтөт экен да. Зато по делам бар экен да, ошону билип алдым бүгүнкү сменде. Ошондой бир да заказды лишний кылбай түгөтүшүм керек да. Ровно кылчу. А то дети по делам болбой калса, бир заказ лишний болуп калат, болуш керек деп ойлоп калдым элем. Андай эмес экен көрсө. Ошол жакшы. Короче, Шопоков шаары. Биринчи школа убагында Сагзавод деген болчу. Азыр просто первая школа. Бул Шопоковдун сентери. Ийгилик барыңыздарга, туугандар.